бир участок алган адам $1000 бергенбиз. Жапаровдун кишилери келип башында коркутту, азыр келип суранышып атат. Жолуңарды жасап беребиз. Ал убакта жолубуз да жок болчу, суубуз да жок болчу, сууңарды чыгарып беребиз. Өз колумдан $1000 санап бергем. Финполицияга, укук коргоо органдарына кайрылганбыз. Таянак чыккан жок. Депутаттыкта отуруп, сиздин ушинтип атыңыздан атыңыздын чыга бергенине уялсаңыз болот эле да. Саламатсыздарбы интернет колдонуучулар жана ошондой эле Facebook'тагы менин досторум. Биз эсиңиздерде болсо мындан 3-4 апта мурун ошол премьер-министр болгусу келип жаткан жана азыркы чакырылыштын жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаровдун мүлктөрүн иликтөөнү баштаганбыз. Ошол иликтөөнү баштагандан кийин республиканын бардык бурулуштарынан жарандар кайрылып, өздөрүнүн ошол фактыларын айтып нааразычылыктарын билдирип келишет. Алардын бири ушул артында турган жаңы конуш. Бул жаңы конуш 28 гектардан турат. Азыр биякта өлкөбүздүн жарандары жашайт, жашоочулар бар. Бул жер мурда ошо Акылбек Жапаров мырзанын апасына таандык болгондугу тууралуу бизде токтомдун көчүрмөсү турат. Ошол жерлер сатылып атканда кандай убадалар берилген жана убадалардын канчалык деңгээлде аткарылды, ошол тууралуу азыр биз жергиликтүү элдер менен маектебиз. Биздин кайрылып аткан максатыбыз бул Айкөл жаңы конушун саткан кишилер бизге көп убада беришкен. 2010 жыл жерден участок сатылып атат дегенден кийин угуп жакшы жер экен, алайлы деп ушу жерден участок алганы келгенбиз. Анан ушул участокты алып атканда бизге Алишеров Элдар, анан Салкын деген келин бар эле, ошол экөө сатышканда, ошолор эс ушулар экен десек, ошо кийин билип калдык бул Акылбек Жапаровдун жери экенин. Андан кийин ошентип колдон колго өтүп, көп участоктор сатылды. 2013 жылдан бери ушу Чыңгыз Элдардын артынан чуркап жүрүп, бул сууну чыгартып алганбыз. Ар бир участок алган адам $1000 бергенбиз. Анан ошондо булар өзлөрү милдеттенме беришкен, биз деген сууну, жолду, светти чыгарып беребиз деп. Биз келсек свет бар болчу, жолу менен суусу келе элек болчу. Тилекке каршы быйыл 2020 жыл ошондой эле абакыбал. Жол чаң, күзүндө лай, баткак көчөлөрүбүз караңгы, суу жок. Аз келгенсип ушул бизге караштуу водокачканы ылдыйкы конуштагыларда кошуп алыптыр. Эми 2 айыл кырылышып жатабыз, мушташып атабыз. Булар салып атканда бир эмес 2 баштан куруп беребиз деди. Анткени географически бул жак бир жагы төмөн, бир жагы бийик болгон үчүн бир башына камсыз кыла албайт. Жапаровдун кишилери келип башында коркутту, азыр келип суранышып атат. Заявлениеңарды алгыла, биз башыңарды өткөрүп берели. Буга чейин кышында авария болгондо келип биз анын баарын акчасын көтөрүп, ондогондон кийин келип макул берели, башынан 6 миллион сомго берели деп келгенде биз 6 миллион эмес 6 тыйын бербейбиз деп кетире бергенбиз. Бизден 28 гектар жер саткан, болжол санаганда деле $7-8 миллион бияктан жөн эле пайда көрдү. Пайдасын көрүп туруп, эми өзүнүн убадаларын мамлекетке илеп атат. Мамлекет жазаш керек деп. Андай эмес, бул частный жер саткандан кийин ушул частный адам жазаш керек. Жапаровдун энесине тиешелүү, Жапаровдун кудагына тиешелүү. Ошолор 2 адам жазаш керек. Аталган жаңы конуштун активисттерин Акылбек Жапаров мырзанын жакындары алдап жана коркутууга өтүшкөн. Если сиз бизди кубаткан болсоңуз, Акылбек Жапаров
Сиз эми элдин сүймөнчүлүгү менен, элдин эми тилеги менен шайланган депутат болуп иштеп келдиңиз. Сиз деген эми биздин турмушту, биздин эмени көрүп туруп эле өзүңүз эле айттырбай эле ушул нерселерди чечип берсеңиз болмок. Депутаттыкта отуруп, сиздин ушинтип артыңыздан атыңыздын чыга бергенине уялсаңыз болот эле да. Эмне үчүн карапайым элдерди ушундай милдеттенмелерди эме айтып коюп, анан такыр ишке ашырбайсыз? Мынакей достор, премьер-министр болом деп жулунуп аткан, анан азыр депутат болуп иштеп аткан биздин мырзанын кылган иши ушундай. Өзүңөр эми чечим чыгаргыла. Биздин мамлекет кандай адамдардын колунда? Ушунча бир айылды, бүтүндөй 2-3 айылды алдап, миллиондорун кымырып алып, же бир убадасын аткарбай, же жаран катары убадасын аткарбай, же бизнесмен катары буларга жер участоктарын саткан бизнесмен катары же убадасын аткарбайт, же депутат катары убадасын аткарбайт. Анан эми ушул адам премьер-министр болом деп атат. Достор, бул дагы биздин иликтөөбүздүн башталышы гана. Буюрса дагы көптөгөн элдер кайрылып атат. Ошол Кочкор районуна мүмкүн кийинки сапарыбыз болот. Аякта дагы элдердин нааразычылыгы бар. Алардын дагы ой пикирин силер менен ортого салып тең бөлүшөбүз.